Саясатка кандайча келип калдыңыз? Университеттин алдына токтойт, музыкасын коет, дүңктөн чегет, отурат, пиводан ичет, кайра кетип калат. Биз ушулар үчүн революция чыктыкпы? Айдар Акаев болсо тиги Сохо деген ресторандан чыкпачы? Татыктуу жашайт экенбиз деп ушундай сүйүнгөм, мен жаш баладай сүйүнгөм да. Курал катары колдонуп калдыңар беле дейм да. Кирип барсак убактылуу өкмөт отуруп алып, бийликти бөлүштүрүп атыптыр. Сен тияка бар, сен бияка бар, сен тигинт, антмент. Жергиликтүү шайлоолорго кандай баа берип кетесиз? Мен марсианинмин деп жазып алдым паспортума. Улуттук азчылык болуп катышсам болобу? 30га чыккан, өмүрү бир жолу интервью бербеген, саясаттан түшүнүгү жок, жап-жаш кызды алып барып отургузуп койду. $500,000, могу менин кызым депутат кылган деп. Төңкөрүш, биздики төңкөрүш десек да болот. Биздики көңтөр салып атпайбы? Мамлекеттин баарын түп тамыры менен. Крыса дегендер бар. Биздин арабызга киргизет, интрига кылат, чабыштырат. Мага да бирдеке ичирип, мени дагы жаткызып тартышмак. Анан мен барган эмесмин, ачыгын айтканда. Алдын ала сезген турбайсызбы? Койгула, ай. Силер миссия эмессиңер. Баарыбыз пендебиз. Койгула. Кече БРИКСти өткүзгөнгө качкан депутатмын мен. Сизди чакырдым конокко. Сиз болсо Токмокто кече мусарды терип жүргөн депутатсыз. Экөөбүз эмне деп сүйлөшөбүз? Болгону сиздер аз депутатсыздар. Биз сиздерге айлык төлөп атабыз. Биз сиздерди шайлаганбыз. Анан биз сиздерден талап кылып атабыз. Саясаттагы өзүңүздүн философияңыз өзгөргөн жокпу? Бир дагы саясатчы мендей сынайт элек. Кыргыз мамлекетинде экономикалык болгон потенциалды колдонушубуз керек деп айткам. Бизде мрамор да бар, гранит да бар, доломит да бар, бүт бар. Эмне? Биздин жайлообуз бар, бизде арде 135 коюбуз бар, ошону багабыз дейт. Авлия мырза, кош келдиңиз биздин подкастыбызга. Биринчи кезекте сизди тааныштыргым келип жатат. Сиз негизи саясатчы катары көп жылдан бери Кыргызстанда эмгектенип жүрөсүз. Жаштар саясий кыймылынын жаңы муун деп аталат, ошонун лидери катары жүрдүңүз. Андан кийин Эркин эл саясий партиясынын лидерисиз. Ошол эле учурда мындай бюрократияда, мамлекеттик кызматта да иштеп калдыңыз. Акимдин орун басары болуп. Кош келдиңиз дагы бир жолу. Бүгүнкү биздин подкастыбыз кызыктуу өтөт деген үмүттөмүн. Эми биздин подкастыбыз негизи өзү саясий мындай максатта. Ошол себептен улам сиздин ишмердүүлүгүңүздү эске алуу менен биринчи суроомду ошол саясатка кандайча келип калдыңыз? Негизи саясат деген сиз үчүн эмне? Ошондон баштагым келип жатат да. Чоң рахмат. Бүгүн сиздин ошол подкасттын биринчи берүүсү ачылыш болуп жатыптыр. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайм. Жана ушул сиздин алып барууңуз Кыргызстанда саясий өңүттөгү кызыктуу эфирлерди жана кызыктуу подкасттарды коноктор менен элге кызыктуу болгон берүүлөр болот деген ишеним бар жана каалап кетмекчимин. Кыргызда жакшы макал бар. Бай өлкөнүн эли саякатчы, кедей өлкөнүн эли саясатчы деп коет. Менин турмушум эмес, Кыргызстанда миллиондогон адамдардын турмушу, карапайым элдин турмушу айрыкча 90-жылы, 2000-жылы өтө оор абалда болгон да. Ачкачылык, кадимгидей эле ачкачылык болгон, аябай оор болгон. Мен ошондой үй бүлөлөрдөн болом. Мына ошол жокчулук, анан эң башкысы жокчулуктан дагы акыйкатсыздык жана калыссыздык мени ушу саясатка алып келди. Мен Таласта физика-математика лицейин бүткөм. Жакшы баа менен бүтүп, анан бул Бишкекке келип, президенттин алдында башкаруу академиясына өз күчү менен бюджетке тапшырып өтүп, ал жакта 5 жыл окуп кызыл диплом менен бүтүп, ушу бирок 5 жылда мен абдан чоң трансформация болдум окуп жүргөндө. Себеби мен абдан активдүү элем. КВНге катышкам, конференцияларга түркүн баягы катышып, мындай активдүү жашоону көрүп, анан чоң трансформация болду мен жеке инсан катары. Анан ошондо абдан чоң баягы калыссыздыкты көрүп жүрдүм да ошондо эле. Себеби мен окуп жүргөн чоңдун балдары, мисалы биз жатаканада жашап ачка окуп жүргөндө, алар чет элдик унаа менен машина менен келчи,
ошол кезде эле $100 ботос эле $100 баягы Кыргызстанда жок ботостор кийген ушундай балдар болгон да. Алар өмүрү окууга келбечи, унаа менен машинага келет, машинасы менен келет, университеттин алдында токтойт, музыкасын коет, дүңктөн чегет, отурат, пиводан ичет, кайра кетип калат. Ошо балдар окууну бүтүп, алардын рефератын, курсовойлорун мен акчага мен жазып бергем. Ошо балдар окууну бүтүп, эптеп дипломду алып, анан көп өтпөй эле бири депутат, бири дагы бир жерде чоң кызматта, бири бажы кызматында ушундай жерлерде иштеп калышты да. Менин кызыл диплом менен бүткөн бала эч жакта кызматка орноша албай калган. Анан баарыбызга белгилүү Акаевдин үй бүлөлүк башкаруу режими мага эми негизи саясий жашоо башынан эле кызык болгон. Ошонун баарын көрүп Айдар Акаев, Бермет Акаева жана башка үй бүлөсү менен баары парламентке келип алганын айынан элдер көтөрүлүп чыкканда биз да көтөрүлүп чыкканбыз. 2005-жылкы революцияга биз жаштар катары катышканбыз. Бирок жашта болуп каласыз ошондо 2005 2005-те мен 25 жашта болгом. 24-25 жашта биз ошондо катышып революцияга, мен окууну бүтүп жаңы иштеп жүргөн баламын, революцияга катышып, анан баягы эле Акаевдин командасында өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп жүргөн Бакиев келет. Ошондо мен айткам, биз ушулар үчүн революция чыктыкпы? Кече Бакиев, Акаевдин премьер-министри бүгүн президент болуп келди дагы, бир адам оошту, ошол адамдар калды, баягы эле коррупция уланып атат деп мен кайра оппозицияга чыктым. Жок, мен урдум Кыргызстанды, мен урдум ушу кыргыздарды. Экинчилердин желкем көрбөсүн деп туруп, болгон акчамды чогултуп, эптеп визаны өз күчүм менен алып, Алматыга барып, Англияга кетип калган. Мен экинчи эч качан Кыргызстанга келбейм. Мен кыргыз болбойм, мен урдум силерди, көргүм келбейт. Аябай таасирлендириз да ошол окуядан да. Эми элестетиңиз, өмүр бою сиз ачка ток жашасаңыз, жатакана жатсаңыз, жанында чоң балдарын көрсөңүз, Айдар Акаев болсо тиги Сохо деген ресторандан чыкпачы, калаганын кылчы, мамлекет талкаланган, ачка ток, анан окуйсуң кызыл китеп менен, анан жашай турган жериң жок, иче турган оокатың жок, иштей турган ишиң жок, жапжаш баласың, отчаянныйсың, эмне кыласың, эчтеке кыла албайсың. Келечек бүдөмүк. Мындай ойлоп көрсөң, келечек бүдөмүк. Анан жанан революция чыгасың. Революция чыкканда мен ушундай сүйүнгөм. Мен ошондо айткам, буюрса жаштардын үмүтү акталса, завод, фабрикалар салынса, экономика көтөрүлсө, биз дагы жашнака үй алып, биз да жашнака иштеп, татыктуу жашайт экенбиз деп ушундай сүйүнгөм, мен жаш баладай сүйүнгөм да. Ошондо мындай мүмкүнчүлүк болду беле, жаштар менен биригип, мындай өзүнчө бир күч катары сунушуңарды берип, ошол чечимдерге таасир этүү, же болсо ошондо деле мындай жалпы жанакындай бир курал катары колдонулуп калдыңар беле дейин да. Жаштар бир эмес 3 жолу курал катары колдонулдук да. 2005-жылы мына биз чыкканбыз. 2010-жылда мен чыгып атпаймынбы? Биз чыгып атпайбызбы? Кайра 5 жылдан кийин эмеде Англиядан келип, мен Англияда 2010-жылы январда келем. Январда келип, кайра жаштар уюмдарын баарын бириктиребиз, сүйлөшөбүз, жолугабыз. 17 март күнү форумдун алдында чоң митингге катышабыз. 7 апрелде пландаштырабыз. 7 апрель чыгабыз. Канды кечебиз. Кудай сактап аман калдык биз. Мен ошондо үйгө алып барып карашымым чечип, апам тиги тазикке сууга чылап коюптур да. Шымды салып туруп суу куюп коет. Кып-кызыл кан болуп чыккан ошол. Кан кечип аман калдык. 7 апрелде Алла Тоо аянтын биз кармап турганбыз. Текебаев эмес, Бабанов эмес, Сариев эмес, Бекназаров эмес. Сүрөттөр бар, далилдер бар. Тарых музейинин алдында 2 боз үйдү коюп, аппаратураларды коюп, микрофонду коюп, толуп турган элдерди, жаштарды айтканбыз, талкалабагыла, айланайын, тарайлы, тынчтанайлы, буюрса мына жаңы бийлик келди, жоопкерчилик алып атат деп биз аябай аракет кылганбыз. Түнкү саат 5-те мен ак үйгө кирип барганбыз, балдар болуп. Алып бар тарагандан кийин. Кирип барсак, убактылуу өкмөт отуруп алып, бийликти бөлүштүрүп атыптыр. Сен тияка бар, сен бияка бар, сен тигинт, антминт.
Иса Омуркулов барып мэрияны басып алды, тигиниси тиякты басып алды. негизи ушул практиканы аябай колдонушат го бизде. Анан биз ошонун баарын көрдүк. Көрүп анан айттык, айланайын, силер эмне деген адамсыңар, 86 адам өлдү мына. Аянткан, эмне кылып атасыңар? Тигил жакта бийлик талашып жүрүшөт. Жок, мен кирип бардым да. Мекемелерди. Кирип барып, балдар менен кирип барсак, отурат момунт бөлүшүп. Ушинтип айттым да, силер кандай адамсыңар силер, эмнеге мындай кыласыңар, десем, болду, биз деген жаштардын үнү угабыз, силердин жардамыңар менен болду. Келгиле бизге бир өкүлүңөрдү калтыргыла деп. Анан биз өкүлдү калтырып кетебиз. Кимди калтырдан эле? Мен ошо биздин катарда жүргөн бир баланы калтырганбыз. Себеби биз чарчадык да. Анан эртең менен саат 10до келсем, тиги баланы алдап чыгарып коюштур. Укмуш, аны айтып бергенде Негизи мен үчүн сиздин ар тараптагы саясий көз карашыңызды билүү өтө маанилүү болуп жатат. Ошол нерсе кызык мага. Азыр Кыргызстанда мына шаардык кеңештерге шайлоо башталды. Үгүт иштери азыр жүрүүдө. Жалпы шайлоо системасына кандай көз караштасыз? Анан азыркы жүрүп жаткан жергиликтүү шайлоолорго кандай баа берип кетесиз? Абдан орчундуу суроо. Биз 2010-жылы революциядан кийин чоң конституциялык өзгөрүүлөр, мыйзам өзгөрүүлөр кабыл алган. Ошондо биз жаңы жаштар саясий күч болуп, жаңы муун саясий кыймылы, жаштар кеңеши менен түптөгөн аябай катуу чыкканбыз. Шайлоо мыйзамдары менен биз ошондо эле сунуш бергенбиз. Ошонун бир факторун айтып коеюн, квота маселеси. Мен квота маселеси так айтып келем, бүгүн да айтып келем. Тилекке каршы бүгүн дагы мыйзам чегинде каралып, ал мыйзам иштеп жатат. Квота маселесинде ошол убакыттагы бейөкмөт уюмдардын сунушу менен Текебаев мырза кабыл алган. Мен Текебаев мырзага суроо берип атам. Квота деп атасыз. Мисалы, квотанын түрлөрү бар. Гендерная квота, возрастная квота, квота национальных меньшинств деген квоталар. Мен айтып атам, улуттук азчылык деген квотанын аныктамасы кандай? Мен мисалы, паспортумда улутум жазылган жок. Мен марсианинмин деп жазып алдым паспортума. Улуттук азчылык болуп катышсам болобу? Десем, жооп бере алган жок. Улуттук азчылык деген бар да. Ооба. Ошонун аныктамасы болуш керек да. Ким улуттук азчылык? Мен барып туруп айттым, мен марсианинмин. Мисалы, жөн эле айтып атам да, мен марсианинмин. Улутум марсианин, мисалы. Мен шайлоого катышайын деп атам. Мен кире аламбы? Десем, жооп бере алган жок, мисалы. Анан айтып атам, мисалы, эмнеге силер саясатка баргысы келбеген аялды кулагына сүйрөп барып парламентке тыгып атасыңар? Эмнеге? Ошол квотага киргизиш үчүн, эмнеге? Келгиле, эгер силер саясатка, мамлекетти башкарууга аялдарды аралаштыргыңар келсе, шарт түзүп берели ошолорго. Эмнеге парламентке, мамлекеттин тагдырын чече турган органга силер саясаттан түшүнүгү жок, каалоосу жок, тажрыйбасы жок аялды сүйрөп барып тыгып атасыңар деп мен каршы чыккам. Мына менин аргументтерим азыр деле ынанымдуу деп ойлойм. Ооба, азыр парламентти көрсөк өзүнчө. Мына азыр ошо Текебаевдин жана башка бейөкмөт уюмдарынын кылган ишинин жыйынтыгы бүгүнкү парламентте отурган жанагы түшүнүксүз бир аялдар. Түшүнүксүз аялдар. 30га чыккан, өмүрү бир жолу интервью бербеген, саясаттан түшүнүгү жок, жап-жаш кызды алып барып отургузуп койду. Квота менен. Ал 7 миллион адамдын тагдырын чечип атат азыр. Мына Текебаев кылган, бейөкмөт уюмдар кылган, бир нерсени кылып атканда ойлонуш керек да, кандай таасир этет деп. Мына ошол бейөкмөт уюмдар кылган квотанын негизинде азыр отурушат мыякта түшүнүксүз аялдар. А мен айткам, шарт түзүп берели, күчтүү саясатчы аялдар чоң өстүрөлү, анан ошолор барсын. Мисалы, бизде бар да, күчтүү саясатчылар бар. Рита Карасартова, Чолпон Эдиновна деген, мисалы, дагы деген, аларды квота эмес, өстөрү чоңойгон саясатчы катары. Ошондой саясатчы аялдар көп болгондо парламентке барсын да күрөшсүн. Мисалы, Борбор Азияда жалгыз Кыргызстанда Курманжан Датка чыккан, Кыргызстанда кыз сайкал чыккан, алар квота менен чыккан эмес. Кой ушу биз кыз сайкал чыгарып коелу же карап туруп кой ушу Курманжан Датканы датка кылып коелу. Жок, алар инсан катары күчтүү адам экенин датка болгон, кыз сайкал болгон.
ооба. мына ошол бул шайлоо мыйзамы боюнча. Экинчи, мен 2012-жылы Бишкек шаардык кеңешине өзүмдүн партиямды алып чыккам. Анда толук беспредел болчу, ачыгын айтайын. Республика партиясы, СДПК партиясы дагы ушундай беспредел менен шайлоо өткөн. Биз бирок тажрыйба топтогонбуз чоң. 2015-жылы биз парламенттик шайлоого катышып тажрыйба топтогонбуз. Оппозицияга да. Анан акыркы шайлоодо мен 1-май округунан бир мандаттуу шайлоо округуна талапкер болуп чыгып тажрыйба топтодум. Мен жетиштүү шайлоого катышып тажрыйба топтодум деп айтсам болот. Эң башкысы, мен принциптеримен кечкен жокмун, жаман иштерге барган жокмун. Алдап, салдап, Матраимовго окшоп алардан акча алып, же болбосо тиги Кытайдан же Россиядан же тиги Америкадан акча алып шайлоого барып мамлекетти сатам деген оюмда болгон эмес. Шайлоону таза тажрыйба топтоп келатам. Азыркы шайлоо тилекке каршы биз бүгүнкү күнгө эмнеге келип жеттик? Мамлекет тарабынан шайлоо системасы, башкача айтканда добушту саноо, аны эфирге чыгаруу, электрондук урналар, талаптар негизинде жакшы деңгээлге жетти. Бул мамлекеттин жетишкендиги. Бирок ал менен маселе чечилген жок да. Маселенин бардыгы шайлоо кампаниясын уюштуруп жүргөн топтордо, шайлоону өткүзүп жүргөн топтордо. Кимдер алар топтор дегенде? Мисалы, мен аттарын атап айла коеюн. Жогорку кеңеште бир кыздар бар да, жаш кыздар бар. Атасы бир киши, бай киши да, келет, $500,000 берет. 500,000 доллар, мо мен кызым депутат кылгыла деп. Болду, бир топтор бар, жаш балдар бар. Ооба. 500,000 алат, участоктарга барат. Участоктарда кимдер бар? Квартальныйлар бар. Анан жана чала бандит, чала спортсмен, айыл башчы, көчө башчы жаш балдар бар. Чуркап жүргөн кемпирлер бар ошакта. Жана башка. Ошолорго барат, акчаны таратат. Сен мынча голос, сен мынча добуштап туруп, жана $500,000 алып туруп таратат. Бир бөлүгүн өзүнө алат дагы, жанагы өмүрү саясатка аралашпаган сталпар депутат кылып отурсуп коюшту. Мына азыр отурат ошол. Ошол топтор дагы эле иштеп атат. Бүгүн да иштеп атат. Мына мен азыр кээде талапкерлер менен жолугам, консультация кылам, тигинтем, минтем. Бүгүн да иштеп атат. Бишкек шаардык кеңеште 15, 20, 25 жылдан бери депутат болуп отургандар бар. Бир жолу интервью бербегендер. Мына ошонун бири кече өзүнүн баласын бир партияга, өзүнүн бир тууганын бир партияга, дагы бир тууган бир партияга киргизип койду. 3 партияга бөлүп койгон. Өзү кыргыз эмес бирок. Мына эми ошол мен айтайын дегеним, шайлоо системасы, негизи концепциясы толук өзгөрүш керек. Мисалы, эгер Кытайдан сен депутат болом десең, сен биринчи көчө башчысы болушуң керек. Анан айыл өкмөтү болушуң керек, анан аким болушуң керек, анан губернатор болушуң керек. Андан кийин губернатор болгондон кийин сен шайлоо менен анан всенародный Кытайдын парламентине барасың. Аларда өзүнчө система бар. Европада эгер сен парламентке барам, парламентарий болом десең, сен публичный политик болушуң керек. Публичный политик. Башкача айтканда, сен такай саясий өңүттө ой пикириң айтып, сындап, сунуш берип, тиги же бул маселени көтөрүп, аралашып, саясий шайлоолорго катышып, сен публичная фигура, публичный политик болушуң керек. Эл таандап, анан эл көрүп, бул тааныйбыз. Бул могу идеясы мындай, левоцентрист, правоцентрист, правый, левый, бул мындай либерал, бул демократ, бул социалист, бул коммунист, бунун идеясын колдойбуз деп туруп, анан сен шайлайт. Башкача айтканда, ар бир мамлекеттин өзүнүн элеги бар. Бизде элек жок болот атпайбы? Мыкты саясатчылар чыгара турчу, Бизде элек жок болот атпайбы? Бизде элек жок. Иппай Чотпайдын баары, Ууру Кескиндин бардыгы шаардык кеңеште отурат. Акчасы жеткендер жогорку кеңешке тыгылат. Эчтекеси жоктор айылдык кеңешке тыгылат дагы барып өз каалаганын билет. Мына мен Воен Антоновкада билем. Воен Антоновкада айылдык кеңеште бир үйдөн 3 депутат отурат. Бир үйдөн. Мен жаңылбасам түрк улутундабы же бир улутта деди. Атасы, кызы, келини үчөө 4 отурат экен. Айылдык кеңеште. Эми
биз мамлекет катары өзгөрөбүзбү, оңолобузбу? Айылдык кеңеш, шаардык кеңеш, парламент бул негиз. Мамлекетти өнүктүрө турган бул негиз. Бул министерство эмес, бул өкмөт эмес, даже президент да эмес. Себеби президент жалгыз адам. Жалгыз адам. Негизги багытты аныктай турган депутаттар. Ошондуктан мен мына канча жылдан бери айтып келатам, айланайын. Баарыбыз эле билим алдык, чет өлкөдө болдук, көрдүк, мамлекеттерди кыдырдык, билим алдык, тажрыйба алдык. Эми өзгөрбөйлү, айтпайлы, кел эле мындай кылалы. Кел Кытайдын алалы же Европанын моделин алалы, Ошону концепциясын. кантип орнотобуз ошо модельдичи? Эми буну отуруп ойлонуш керек да. Мисалы, каалагандай конституцияны өзгөртүп атса, каалагандай шайлоо мыйзамдарын өзгөртүп атса, өздөрүнө ылайыктап. Мисалы 2010-жылы Текебаевдер өздөрүнө ылайыктап конституцияны, шайлоо мыйзамдарын өзгөртүп алышты да. Булар ойлоду, биз азыр келсек ушинтип башкарабыз депчи. Эми бул жашоодон баарыбыз өтөбүз. Баарыбыз өтөбүз. Анан өзүнө мыйзам жазып алат деген бул жеткен акылсыздык да. Жеткен надандык да, бул жеткен мамлекетке түкүргөн адам да. Өзүнө мыйзам жазса эмне болду? Көчөдө калбадыбы? Ата мекен көчөдө калды го. Ошон үчүн өзүнө эмес, мамлекеттин эртеңин аныктай турган мыйзам жазыш керек эле да. Анан ошого күчтүү болуп туруп катышыш керек эле. Тилекке каршы, эми сиздин сурооңузга айтып атпайм, жана модельди кантип киргизиш керек, кайсы модельди киргизиш керек. Кытайдын жолу менен бара албайбыз биз. Европаныкы же Американын же Турциянын жолун биз изилдеп, анализдеп, анан имплементация деген сөз бар, эми билесиз болуш керек. Бул бизге ылайыкташтырган системаны иштеп чыгышыбыз керек. Кыргыздын менталитетин эске алган, нукуралык карым-катнашты эске алган, трайбализмди эске алган, улуттардын бул жактагы өкүлчүлүктөрүн бул чоң маселе. Бул жөн эле отуруп алып, кой жазып коеюнчу, анан 51 депутат болсун, анан мынчасы жаш жок, андай эмес. Бул чоң маселе. Изилдөө, анализдин негизинде жазып чыгыш керек дагы. Анан ошол модель бала бакчада отурган балага, уже ошол балага жол болот да, саясатка барам деген балага. Ошол ойлоно турган, ошол жолдо ойлоно турган системаны жазып чыгыш керек. Сиз бизге революциялык эмес, эволюциялык бир муундардын алмашуусу, саясатчылардын алмашуусу керек деген бир сөзүңүз, оюңуз бар экен да. Эми азыркы могу жашап жаткан биз процесстер ошол эволюциялык жол эмеспи? Эволюциялык жол эмес, себеби биз акыркы эле 3 жолу көңтөрүлүш кылып атпайбызбы? Революция эмес, көңтөрүлүш. Төңкөрүш. Биздики төңкөрүш десек да болот. Биздики көңтөрүп салып атпайбы? Мамлекеттин баарын, түп тамыры менен. Экономиканы көңтөрүп салып атат, баарын көңтөрүп салып атпайбы? Эң мыкты аныктама болду азыр ушулчу. Анан берде мисалы биз 2010-жылы чыктык, жаштар. Авангардта жүрдүк биз. Бирок мен айткан жокмун да, мен премьер-министр болом деп. Төш кагып мен деп чыккан жоксуз. Мен айткан жокмун да, мага генералдыкты бергиле деп. Мен айткан жокмун мени министр кылгыла деп. Биз эмнени, биз иллюстрацияны талап кылдык. Биз жаңы реформаны талап кылдык. Жаңыланууну талап кылдык биз. Бирок андан кийинкисин деле көрүп атпайбызбы биз? Ошондуктан эволюция болуш үчүн эволюциянын шартын түзө турган даанышман адамдар бийликте болуш керек деген ойдомун да. Даанышман адамдар. Себеби эгер ошондой даанышман адамдар мен эртең кетем, бирок момундай жол менен кетишибиз керек. Эволюциялык жол менен кетиш керек. Ага биз момундай шарт түзөбүз деп ошол системаны түзүп кетсе, абдан жакшы болот да. Тиги саясатта команда, бир топтоо дагы өтө оор болуш керек, Сиз өзүңүздүн мындай тажрыйбаңыздан, башыңыздан өттү го дейм да бул нерсечи. Анткени мисалы ошол эле баарыбызга маалым жаңы муун саясий кыймылдын өкүлдөрүн ала турган болсок, мисалы азыркы учурда ар кимдин жолу ар кандай болуп кетти. Бирок ошол учурда сиздер бир максатта бириккенсиздер да. Бир максатта иштейли, шайлоого бирге катышалы деген деле ойлор болгон болуш керек, Негизи 2010-жылы
мен мактангандай болбойн, бирок менин баягы демилгем менен Кыргызстан жаштар кеңеши деген чоң жаштар уюмун түзгөнбүз. Абдан чоң уюм болгон. Мен Кыргызстанды бүт кыдырып чыгып, ар бир шаар, ар бир райондо лидерлерин шайлап, абдан чоң күчкө айланганбыз. Менин абдан чоң пландарым бар болчу. 2010-жылдан кийин биз чындап саясий күрөшкө чыгып, муунду жаңылайлы деген талапты койгонбуз. Ошондо Роза Отунбаева мени чакырды жолугушууга. Биз ушинтип отурабыз. Отунбаева жаңы президент болуп шайланды. Биз чоң-чоң акцияларды кылып аттык ошондо. ОБСЕ полициясына каршы, биолабораторияга каршы акцияларды кылдык. Чоң акцияларды кылып аттык. Ошондо Отунбаева чакырып биз сүйлөшүп отурганда Отунбаева айтты: "Жаштардын салымы чоң. Биз силердин талапка макулбуз. Бирок биз атайын курстарды ачабыз. Окугула. Анан ошол квалификация, переквалификация деп коет. Эми ошол окугандан кийин бардык мамлекеттик муниципалдык кызматтарга ошолорду коебуз дагы, анан өстүрөбүз. Анан ошондой жол менен анан бизде жаңылануу жана иллюстрация болот. Макулсуңарбы деди. Алдабайсызбы деп сүйлөштүк. Болот деп анан биз окуп баштадык. 2 айлык президенттин алдында башкаруу академиясында биз курстарды окудук. Бирок мен баягы шекшигенде эле бизди алдап кетти. Бизди алдашты, бийликти күчтөнүштү, анан бизди чачыратып жиберишти. Биз анан саясий жагына өттүк. Саясий жагына өткөндө Кыргызстан жаштар кеңеши түзүлүп, анан негизи эми бизде мындай да, мен көп айтып келем бул ойду. 38-жылы НКВД деп түзүлгөн, билесиздер да. Троцкийлер, Дзержинскийлер ошо түзүлгөн да. Ошолор түзгөн карательная, деструктивная система контроля бүгүнкү күнгө чейин бизге келатат да. Бүгүнкү күнгө чейин бизде келатат. Ошол салт, үз албай жатабыз, КГБ барго? КГБ бул бийликке түздөн түз таасир этип, бийликти кармап турган орган болгон, СССР болгондо. КГБ. Анда көп партия жок эле, саясатчылар жок эле, башын көтөргөн активист болобу, башын көтөргөн башкача ой жүгүрткөн адам болобу, ушундай эле чаап түшүп талкалап турчу да. Ошол системанын инерциясы бизде бүгүн дагы бар да. Мен ал менен эмнени айткым келет? Биз ошентип жаштар, Кыргызстан жаштар кеңешин түздүк. 2,5-3 миңден ашуун мүчөбүз бар болгон. Кыргызстан боюнча аябай чоң иш жүргүзгөнбүз. Жаштар министрлигин түздүргөнбүз, эсиңизде болсо. Жаштар спорт жана министр бир болгон. Имарат берилген. Аны алып барып Алиасбек мырзаны алып барып ал жака отургузуп коюшту. Ага да макул дедик. Анан жыйынтыгы эмне болду? Толугу менен талкалап түшүштү. Себеби жана мен айткандай КГБнын, НКВД ошол КГБнын эски методдорун колдонуп, сексот, крыса дегендер бар. Биздин арабызга киргизет, интрига кылат, чабыштырат, тинтет, доносторду жазат. Ошентип анан талкалап түшкөн да. Аракеттерди. Андай таасирлерди мен абдан көп көрдүм да. Тилекке каршы абдан бул туура эмес. Саясий конкуренция ачык болуш керек. Ачык болуш керек. Туура. Бул саясатка эч ким аралашпаш керек. Башка өлкө дагы, биздин олигарх байлар дагы, күч органдар дагы аралашпаш керек. Себеби бул табигый нерсе. Бул мамлекеттин келечегин тактай турган нерсе. Саясатчы боло турган нерсе да. Бул өтө оор нерсе. Мисалы, Байден канча жыл жүрүп анан президент болду, чындыгында. Трамп канча жылдан бери жүрүп, ушундай чоң күрөш менен жүрүп, такшалып. А биздики мына такшалам, мына саясатка аралашам, үйрөнөм дегендерди келип эле жанагындай шестеркалары менен, жанагындай крысалары же жана сексоттор менен келип эле чаат, камайт, компромат кылат, бирдекени сала коет, кыздарды сала коюп, сүрөткө тартып, видеого тартып, шантаж кылат. Көп мен көрдүм андайлардычы. Биздин арабызда жүргөн балдарды ошентти, видеого тартты, жартысы качты, шантаж кылышты, анан кийин видеосун да чыгарып жиберишти. Ошол вечеринкага мени да чакырышкан. Мага да бирдеке ичирип, мени дагы жаткызып тартышмак, анан мен барган эмесмин, ачыгын айтканда. Алдын ала сезген турбайсызбы? Эми мен оппозицияда жүргөндө
бир эмес көп ирет болгон. Кыздар келген, таанышалы, тигинтели минтели деп башка кишилерди жөнөтөт. Эми көп, аябай эми аны айта бергенде убакыт көп талап кылат да. Азыркы башкаруу системасына кандай көз караштасыз? Азыр мисалы мурун парламенттик башкаруу деп айтышты. Бирок мен аны айта албайт болчумун, парламенттик башкаруу деп. Негизичи сиз кандай баа бересиз буга? Азыр билелик. Жалпысынан азыркы курулган, орноштурулган башкаруу системасына жогорку кеңеш менен өкмөттүн ортосундагы байланышка кандай мүнөздөмө берет элеңиз да? Эми биринчи сурооңузга кыскача жооп берейин, себеби ал көбүнчө философиялык болуп кетет. Эми ал айткан менен пайда жок. Себеби азыр биз башкаруу системасы такталды, конституция өзгөрдү, система иштеп жатат, президенттик система. Негизи Борбор Азияда жалгыз кыргыз мамлекети парламенттик система куруп, биз саясат жагынан, өнүгүү жагынан озуп чыга турган мамлекет болгонбуз. Бул 2010 кийин бир нече кадам биз Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркменистандан бир нече кадам алдыга кетип баратканбыз. Саясий өнүгүү жаатында. Ал эми экономикалык анан артынан кете бермек. Негизи парламенттик системанын идеясы абдан жакшы болгон. 2010-жылы кабыл алынып, абдан жакшы система кабыл алынган. Бирок Текебаев, анан Бабанов окшогон жана бизнесмендер эмне кылды? Келди дагы коммерциализация кылып салышты. Партияларды. Парламентти, министрликти сатып баштады да. Тиги министрликтин ору мынча, бул министрликтин орчу мынча деп, жана Бабанов, Текебаевтар мисалы, мен эми билбесем жөн, мен көрүп ошону аралашып жүрдүм да, ичинде жүрдүм да. Өз көзүңүз менен. Анан негизи биз мамлекетте ошол жол менен калып, ооба кемчиликтери бар болгон, ошону алып, кийинки шайлоодо алып, Борбор Азияда жалгыз парламенттик мамлекетти түзүп, өнүгүп кетиш керек эле да биз. Мына жаңы тамтың басып келатканбыз да. Парламенттик башкарууну курууда, Бирок 2021-де жаңы конституция кабыл алып, президенттик болуп, азыр кетип атат. Эми бул эми кайра жаңы система да. Чечимдерди кабыл алуу жаңы системасы, иштөөнүн жаңы системасы, толугу менен жаңы да. Бул биз президенттик башкаруу системасынын жыйынтыгын азыр эгер мындай эле краткий анализ деп коелу, мындай кыска эле айта турган болсок, бул Тажикстан, бул Түркменистан, бул Россия, Северная Корея да, эми ушундай мамлекеттер да. Өнүккөн мамлекеттердин баардыгы басымдуу бөлүгү бул парламенттик. Эми Кыргызда да жакшы сөз бар го. Кеңешип кескен бармак оорубайт дейт. Анан Кыргызда дагы бир жакшы сөз бар. Адамды сынагың келсе, байлык менен бийлик бер дейт. Ал сыноодон баардыгы өтө албайт. Ошо сыноону бирөө көтөрө албай, өзүн миссия сезип кетпес үчүн парламент керек. Акта деген 120 адам отурат да. Азыр 90. Жок, негизи 120 болуш керек эле да. Анан айтат да 120-нын аразынан жок дегенде бир түзүк 10-15 чыкса да айтат да, ай койгула, ай. Бүгүн ошондой болчу экен. Силер миссия эмессиңер. Баарыбыз пендебиз. Койгула. Төшүңөр какпагыла, жер менен баскыла, чокоюңар делгиле деп бир 10-15 айтып туруш керек эле да. Бийлик менен байлык бул өтө оор сыноо. Аны көтөрө албайт көбүчү. Чанда лидерлер гана көтөргөн да дүйнөдө. Баары бузулуп кеткен. Ошондуктан азыркы системага мен эчтеке айта албайм. 3 жыл өттү, эртең дагы көргөзөт. Бирок мен бир нерсени айткым келет. Баягы бир нерсени куруп баштаганда, ошону оңдоп түстөп куруп кеткенибиз абдан туура болмок да. Бул биринчи сурооңуз. Экинчи суроо боюнча парламент менен азыр аткаруу бийликтин ортосундагы мамиле. Мен буну эмнеге айткым келип атат? Мен конкреттүү мисал менен айтайынчы. Мисалы, азыр парламент негизи парламентке эми жаштар бар болуп айтып атпайбы? Парламенттин негизги функциясы бул мыйзам жазуу жана көзөмөлдөө. Бир депутат айтып атат, жаш депутат, эми саясатка эч кандай тиешеси жок бир депутат бар болот. Мен дейт, мыйзам жазганды билбейм, бирок мен көзөмөлдөгөн жакшы билем деп. Анан
түшүнбөгөн бир жерге барып эле сайылып эле мен көзөмөлдөп атам деп атпайбы? Эми жөнөкөй адам мыйзам менен чектелбеген нерсенин бардыгын кылса болот. А мамлекеттик кызматкер мыйзам менен чектелген нерсени гана кыла алат, андан аша албайт. Айырма ошодо. Элге түшүнүктүү болуш үчүн. Биринчиден, экинчиден, депутаттын конкреттүү чектелген гана ыйгарым укугу бар. Бул Конституцияда жазылган, жана закон о статусе депутатов дегендер бар. Анан закон этики государственных муниципальных служащих деген да бир нече закондор бар. Ошол жерде конкреттүү жазылган. Булардын укугу чектелгени. Мисалы, депутат барып алып, ар кайсы анга, көңгө кирип, стройкага кирип, тиги полду текшерип, мусорканы текшергенге мыйзам жол бербейт. Жок андай мыйзам. Мыйзам жол бербейт. Депутат запрос берип атышы мүмкүн. Мисалы, могул жакта момундай болуп атат, ошо боюнча маалымат бериңиз деп. Ал жака барып, текшерип, көзөмөлдөгөнгө мыйзам жол бербейт. Мына азыр депутаттар эмне болуп атат? Мен айылыма барып келдим. Анан тиги больницанын полу түшүп калыптыр. Айнеги тешилип калыптыр. Тиги жолу айрылып калыптыр, свети жок калыптыр. Мыйзам ал депутаттын жумушу эмес, жана мыйзам ага жол бербейт. Айыл өкмөт бар, аким бар, губернатор бар, аткаруу бийлиги бар. Биз аларга акча төлөп атабыз. Ошолордун жумушу. А депутаттын жумушу эмне? Мыйзам жазуу, ошо мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө. Полдун салынышы эмес, же арыктын казылышы эмес, мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө. Эгер мыйзам бир жерде аткарылбай жатса, запрос жазат, талап жазат ошол жака. Могу мыйзам могул жерде момундай аткарылбай жатат. Эмнеге аткарылбай жатат? Кат жүзүнө келет. Мына аксакал, макул тиги жаш депутаттар эчтеке билбейт. Билими жок, тажрыйбасы жок, эч жакта иштеген эмес, эчтекени көргөн эмес. Эптеп бир жол менен барып алды. Бирөө атасы акча берип барды, бирөө да хайптын артынан барып алды, макул. Бирок үйрөнүш керек эле да. Аксакал депутаттар үйрөнүш керек эле да. Биз коллегиальный органбыз деп төш кагып атпайбыз, бири-бирине жардам бергилеп. Силер бири-бириңерге бирөө менен чабышканда эмес, бири-бириңерге акыл үйрөтүп жардам бериш керек да. Такташып албайсыңарбы? Аткаруу бийлиги момундай иштейт. Өкүлчүлүк бийлик момундай иштейт. Могу мыйзамдар менен. Экөө бири-бири могу мыйзамдар негизинде мамиле курат деп такташып албайлыбы? Бул элементардык нерсе да. Эмнеге бизде децентрализация деген түшүнүк бар? Децентрализация власти. Башкача айтканда борбордук бийлик, анан жергиликтүү бийлик бар. Жергиликтүү бийликте аткаруу бийлиги бар, жана өкүлчүлүк бийлиги бар. Башкача айтканда жергиликтүү бийликтин аткаруу бийлигин жергиликтүү депутаттар көзөмөлдөйт. Бизде эмне болуп атат? Азыр андай Бизде жогорку кеңештин депутаты чыгып алып айтып атат, могу Бишкектин көчөлөрү жакшы болбой калды го. Анда Бишкектин депутаттарын кетирип салбайлыбы? Биз ага эмне карап отурабыз? Эми ошолордун бардыгын Шакиев мырза, мисалы, биздин Нурлан мырза төрага катары, мамлекеттеги экинчи адам катары, дүйнөгө кыргыз мамлекетинин парламентинин жүзүн көргөзүп турган адам катары, кыргызча, орусча, англисче кыйын сүйлөгөн адам катары, мыйзамды өтө кыйын билген адам катары төрага болуп турат да, туурабы? Күчтүү юрист, бүттүгүн чаккан укмуш парламентарий катары отурат да төрага болуп, туурабы? Ошондой адамдар төрага болот да. ооба. Ошол адам айтыш керек да, урматтуу депутаттар, анын ичинде жаш депутаттар. Биз могу мыйзамдын негизинде иштейбиз. Аткаруу бийлигинин өкүлдөрү келгенде силер аны ушуп кагып, аброюна шек келтирип, өзүңөрдү кыйын сезип алып бара турган силерге мыйзам жол бербейт. Себеби мына мыйзам бар. Этика госслужащего деген мыйзам бар. Силер ошого баш ийишиңер керек, министр да баш ийиш керек, мэр да баш ийиш керек. Эл шартка иштейли. Министрлер момундай, мэрлер мындай, губернаторлор мындай, депутаттар деп баарын тактап коюш керек эле да. Биз азыр эмнени көрүп атабыз? Башаламандык, хаосту көрүп атабыз. Бир депутатыбыз азыр мусорканы карап жүрөт, таштандыны карап жүрөт. Таштандыны. Жогорку кеңештин депутаты, мен акча төлөп атам ага. Мен акча, сиз акча төлөп атасыз айлыгына. Токмокко барып
таштандыны карап жүрөт. Эми элестетиңиз, мен Америка, Европа, Кытайды айткан жокмун. Тажикстан эмес, могу кошуна Казакстандын мажлисинин депутатын элестетип атасызбы таштанды издеп жүргөнүн? Мүмкүн эмес го. Эми Өзбекстандын, Казакстандын, Тажикстандын депутаты биздин депутаттарды көрүп алып, эртең алар менен кандай мамиле кылат? Биздин мамлекетке кандай мамиле кылат? Папуастардай мамиле кылат да, туурабы? Недоразвитые еще. С вами не о чем говорить. Вы еще не доросли. Биз менен тең ата сүйлөшкөнгө силердин билимиңер дагы, деңгээлиңер да жете элек. Мусоркага карап жүрө эле дейт да. Бул деген бул бир мамлекеттин жүзүн, бир мамлекеттин саясатын жана бир мамлекеттин башка мамлекеттер менен боло турган алакасын тактай турган орган да. Ошого карап мамиле кылат да. Эми элестетиңиз, Евразес же болбосо СНГнын депутаттары чогулду Санкт-Петербургда. Анан биздин жана депутаттар барып атса, анан депутаттар билет да бири-бирин эмне кылып жүргөнүн, кандай мамиле кылат, эмне деген сөз болот. Ал жакта эл аралык деңгээлдеги келишимдер, эл аралык глобалдык маселелерди карап чечип жүргөн депутаттар менен, мына мен Россиянын депутаты деп коеюн, кече БРИКСти өткүзгөнгө катышкан депутатмын мен. Сизди чакырдым конокко. Сиз болсо Токмокто кече мусорду терип жүргөн депутатсыз. Экөөбүз эмне деп сүйлөшөбүз? Сиз мага эмне деп сүйлөйсүз? Мен БРИКС, Бразилия, Индия, Кытай, планетанын жартысын башкарган мамлекеттин депутаттары менен сүйлөшүп жүргөн мен, анан Токмоктун таштандысын карап жүргөн сиз. Экөөбүз кантип сүйлөшөбүз? Даража деңгээли башка болуп калат да. Мүмкүн эмес да. Анан мен кызыксыз да. Мен Кыргызстан жөнүндө кантип ойлошум керек? Элестетип атасызбы? Бул Индиянын депутаттары 1,4 миллиард, 1,3 миллиард Кытайдын депутаттары, Россиянын депутаттары, Бразилиянын депутаттары элестетсеңиз, анан келип, анан Кыргызстандын депутаты барды. Отурат деп, колун чөнтөгүнө салып алып, деп. Мен ушул урматтуу депутаттарга кайрылып кетет элем. Мен силерди жамандап же жаман көргөзөйүн деген такыр оюм жок. Болгону бирөөңөрдүн да фамилияңарды атаган жокмун, баягы жеке кабыл албагыла деп атам да. Болгону сиздер аз депутатсыздар. Биз сиздерге айлык төлөп атабыз. Биз сиздерди шайлаганбыз. Анан биз сиздерден талап кылып атабыз. Сиздерден сураныч. Жаштакай иштесеңиздер. Жанантип министрлер, замминистрлер башкасы келсе сөгүп сагып, жананда жаман сөздөрдү айтпай, маданиятты көргөзсөңөр, профессионалдуулукту көргөзсөңүздөр, иштөө регламентин жана мыйзамдарды тактап алып иштесеңиздер деген эле каалоо тилек. Ошондуктан урматтуу депутаттар, жашыңарда карыңардагы баягы тарынч анан жеке кабыл албай, туура кабыл алсаңыздар, себеби мен сиздерди шайлагам жана мен сиздерди багып жатам азыр. Айлыгыңарды мен берип жатам. Ошондуктан менин укугум сиздерден талап кылуу. Ошондуктан талап жана сураныч иретинде кабыл алууңуздарды өтүнүп кетет элем. Сиздин сурооңуз боюнча эл аралык мамиле жакында президент дагы бир ирет тактап кетти. Кыргыз мамлекети бул көп векторлуу сырткы саясат, тышкы саясатты жүргүзөт деп. Бул эң туура позиция. Азыр чын айтканда президентке абдан эле оор. Негизи эле биздин президенттерге оор да. Себеби биздин Кыргызстан мамлекетинин турган жери өтө опурталуу жана оор да. Себеби бир жагыбызда Кытай, бул жагыбызда Россия мамлекети, анан жана коллективдүү батыш мамлекеттери, анан мына жакында өнүп келаткан бул жакта Индия мамлекети бар, Афганистан, анан ушундай глобалдык бир обуш кыйыш мамлекетте биздин президентке чынында абдан эле оор. Бирок кече позициясын дагы бир жолу тактап, көп векторлуу саясат жүргүзүүнү айтканын мен колдоп кетмекчимин. Кийинки кызыктыра турчу маселе бул тышкы саясат. Тышкы саясатты сиз кандай көрөсүз? Кыргызстандын келечеги, Кыргызстандын саясаты кайсыл багытта өнүгүшү керек? Мен билишимче Борбор Азия өлкөлөрүнүн биригүүсүнө да сиз өтө чоң көңүл буруп келесиз. Ошол жөнүндө дагы айта кетсеңиз да.
интеграциялык процесстерде биз эми ири интеграциялык биримдиктерге кирдик. Бул Евразес экономикалык жааттан, договор о коллективной безопасности деген бар, ОДКБ деген бар, коопсуздук маселе. Ал дагы көп маселелерди жаратып жатат. Эми ушундай маселелер бар. Бул негизи парламент талкуулай турган, эл арасында парламент талкуулап багыт бере турган жаат эле да. Тилекке каршы биз аны көрбөй жатабыз. Мен жеке пикиримде биз азыр ошол биримдиктерде биздин болушун өзү канчалык маанилүү экенин парламент жагынан карап такталып талкууланыш керек. Себеби азыркы согушту эске алуу менен биздин мигранттардын кысым болуусу, экономикалык жактан кысым болуусун, биздин ал биримдиктерде болуунун кажеттүүлүгү биз көрбөй жатабыз азыр. Тилекке каршы депутаттар бул маселени көтөрбөй эле, ал эми министрлер бул маселени көтөрүүдөн коркуп атат. Бул биринчиси. Экинчиси, сөзсүз Борбор Азиялык мамлекеттердин интеграциялык процесси башталыш керек эле. Бул процесс биздин 20-30 жылдан бери эле айтылып келе жатат. Идея катары аракеттер болгон, бирок бүгүнкү күнгө чейин эч кандай баягы эми биринчи кадамдар ташталып жатат. Түрксой, ооба, жалпы алфавит абдан жакшы чечим болду, мисалычы. Буга чейин бир-эки интервьюда да айттым эле. Борбор Азиядагы ынтымакты бекемдеш үчүн эмне кылыш керек? Келгиле спорт жаатында Борбор Азиядагы олимпиадаларды өткүзөлү. Турнирлерди өткүзөлү. Келгиле Тажикстан менен футбол ойнойлу, күрөшөлү. Түркмөнстанды тартайлы, Казакстан, Өзбекстанды тартайлы, Турцияны тартайлы спорт жаатында. Келгиле ичара маданият күндөрүн көбүрөөк өткүзөлү. Кино, театр, музыка тезирээк көбүрөөк өткүзөлү. Мисалы, келгиле ошол ичара студенттер конференциясын же болбосо студенттер ынтымагын жолдорун таап, көбүрөөк интеграция процесстерин баштайлы. Борбор Азия мамлекеттери бизге эмне тоскоолдук кылып атат? Мисалы, келгиле Тажикстан менен бар футбол ойнойлу. Мисалы, азыр футбол болуп атат, волейбол ойнойлу, күрөш өткүзөйлү, илимий конференцияларды өткүзөлү, студенттик конференцияларды өткүзөлү, маданият жаатында иш-чараларды өткүзөлү, бардык мамлекеттер менен. Мен ойлойм, ушул бир биримдиктин платформасын түзүп эле, ошол жерге жазып эле, ошол иш-чараны башташ керек. Бул биринчиден Борбор Азия биримдигин башатып болот, жана күчтөнтөт. Мен буну биздин президентке да сунуштайт элем, ошол идеяны. Программа иштеп чыгыш керек. Биздин маданият министри жана биздин башка идеолог болобу, же тиги кеңешчи болобу, кимдин акылы жетсе, мисалы, чогултуп бир жыйын кылып программа иштеп чыгып, башка мамлекеттерге сунуш иретинде жөнөтүп ишке ашырыш керек. Мисалы, ошол эле көчмөндөр оюну биздин идея болгон, азыр жакшы деңгээлге чыгып жатат. Бирок тилекке каршы мына Казакстандагы көчмөндөр оюнунун жыйынтыгы бул биримдик эмес, чачыратууга алып келе турган бир аракет болуп калды да. Мен оюмча, ал жерде дагы конкретный анализ бар экен, бир журналисттер анализ кылып чыгыптыр. Багы бизди көрө албаган, биздин ынтымакты көрө албаган мамлекеттин боттору ошого улам май чачып турушканынчы, эки элдин ортосуна май чачып турушканынчы. Анан мен буга чейин дагы сунуш айтып келдим эле. Келгиле Борбор Азия мамлекетинин бирдиктүү тарыхын иштеп чыгалы. Бирдиктүү. Эмне бүгүнкү күнгө чейин Кенен Сарынын башын тактай албай жатабыз? Эмнеге бүгүнкү күнгө чейин Тамерлан жана башка жер маселеси, мисалы, ким каяктан келди, ким каяка кетти, уруулар маселеси, ошол эле СССРге болгон мамиле. Казакстанда кандай, Кыргызстанда кандай, Өзбекстанда кандай. Келгиле ошол Борбор Азия мамлекеттери биздин ошол илимий тарыхчылар биригип иштеп чыксын. Баары макулдашылган архивдик факты негизинде тарых иштеп чыксын бардык мамлекет. Мисалы, келгиле 30 жылдык тарых, 70 жылдык СССРде тарых, царская Россияда тарых, адан аркын Борбор Азиядагы бир багыттагы тарыхты тактадык, ушу менен окуйбуз. Бул тарых бизди бириктирет, чабыштырбайт. Эмнеге бир Кенен Сарынын башы бизди чабыштырыш керек? Өтүп кеткен, эч жак кеткен. Себеби
ошондой идея менен өстүрүп аткан бир мамлекеттин атайын кызматтары аны май чачып турат улам Ошол улам. Негизи баягы сиз айткандай Борбор Азиядагы интеграция маселесин биздин президент тарабынан идея катары алып чыгып, чоң концепция иштеп чыгып, чекесинен ишке ашыра берсе, бул келечекте абдан жакшы жыйынтык берет деген ойдомун. Эми ошого ачык эле айткандачы, Орусия жол береби? Эми ачык айтканда Орусия жол береби, бербейби, бул баары биздин көз карандыда. Бирөөдүн өнүгүшүнө бир да мамлекет кызыктар эмес. Тилекке каршы азыркы саясатта жүргөн муун түшүнүгү ошондой. Чабыш керек, күрөшүш керек, расширение территории, империи, мен кыйынмын, мен мамлекетим кыйын, мен мамлекеттин эли көп. Азыркы саясатчылар, азыркы президенттер ушул муун, булардын баардык ой жүгүртүүсү ошондой. Мисалы мисалы жеке мен муундагы адекваттуу саясатчылардын мен мисалы ойлойм. Келгиле бирге ынтымакта ноу-хау, илимий жактан өнүгөйлү, медицинаны өнүктүрөйлү. Эмне үчүн биз Америкага, Европага барып жаңы технологиялар менен сакайып келип атабыз? Өзүбүздү өнүктүрө албайбыз. Келгиле ошол жакты. Келгиле интернеттин жаңы түрүн, космосту багындыруу, нанотехнология, микросхемы, ошолорду ошол жактан биргейли, күчтөнөйлү. Мен оюмда, бирок азыркы муундун кулп мүнөзү, ой жүгүртүүсү такыр башка. Аларга айтып да болбойт. Алар деген куралданыш керек, базалап талкалаш керек, тиякты базалаш керек, 800 метрди алып коюш керек. Могу Казакстан биздин 800 метрди тора албадыбы? 800 метр. Аны башына урабы, жашайбы, 800 метр. Эмнеге? Бирде болуп кетсе ошол жерде жаап коюш керек да. Ой жүгүртүүсү ошол. Рычаг катары азыркы муундун саясатчыларды бул формация такыр башка формация да. Ошондуктан мен оюмча биз бирөөдөн макулдук алат элек, эмне дейт эмес, өзүбүздүн идеябызды акырын ишке ашырганга, бирок ошол эле убакта дипломатиялык жол менен, баягы компромисс жол менен сүйлөшүүгө барып ишке ашырыш керек. Ал идеяларды ишке ашыра турган өзүнүн убактысы дагы болот. Эми ушул призма менен карай турган болсокчу, ошол чечим дагы өтө чоң резонанс жаратты эле Кыргызстанда. Кемпир абадтын берилишине кандай карайсыз? Эми кемпир абадтын берилиши деп атып, тиги бир топ саясатчылар жөн эле бир топ 2 жылга жакын түрмөгө отуруп чыкты. Мен азыр бир нерсени кесе айткандан дагы баягы карманып турам да. Биринчиден мен компетенттүүлүгүм жетишсиз. Бул маселе боюнча ачык. Бул маселе боюнча конкреттүү түрдө мисалы Жогорку Кеңештин депутаттары айтыш керек эле. Себеби аларга документ алып келип берди. Расмий документтин расмий бөлүгү бар жана жашыруун, секретная часть деп коет. Ошол бөлүгү бар. Ал бөлүгү мисалы элге чыкпайт да. Мисалы эл аралык келишимдерде ошондой кетет да. Расмий бөлүгү и секретная часть. Ар бир депутат кол коюп берет. Носитель государственных секретов, гостайны деп коет да, кол коюп. Бул мамлекеттин эмеси да. Ошол депутаттар айтыш керек эле. Мына момундай келишим болду, мындай болду. Мисалы президент айтып атпайбы, өзүнүн аргументин келтирип атпайбы? Суу кетти, тиги мындай болгон жок, биз башкарган жокпуз депчи. Бирок ошону аргументтүү, компетенттүү жооп бериш үчүн жооп берем деген адам компетенттүү болуш керек. Башкача айтканда ошол эл аралык, мамлекет аралык документтердин баарын карап чыккан, таянып бир нерсеге айта турган компетенттүү болуш керек да. Мен ошондуктан азыр сизге так айта албайм да. Мүмкүн эртең депутат болсом, бир нерсени изилдесем, ошол жашыруун маалыматтарды окузам, анан бир нерсе айтышым мүмкүн. Ай, бул жагы мындай экен, бул жагы мындай экен деп маалымат чыгышы мүмкүн. Ошондуктан азыр кемпир абадты туура эмес берип салдыңар, же кемпир абадты берген жакшы болуптур деп дагы мен айта албайм да. Сиздин компетенттүү эмесмин да. Сиздин 2020-жылдан кийин негизи эле мындай саясаттагы өзүңүздүн философияңыз өзгөргөн жокпу? Мисалы ошого чейин
Атамбаев болсун же ага чейинки бийлик болсун, өзүңүздүн оюңузду мындай кескин, ачык айтып жүргөнсүз да. 20 кийин кичине мындай философияңыз өзгөргөндөй да. Мен үчүнчү. Же бул философияңыздын өзгөрүшү азыркы бийликтин кыймыл аракеттерин мындай колдоймун дегендикпи? Мен акыркы 2 жыл, 3 жылда деп коелу, эң белгилүү деген Азаттыктын түз эфирин чыккан эфирлерин карап көрүңүздөр. Мендей бүгүн бир дагы саясатчы мендей сынайт элек. Бир дагы саясатчы. Мен Азаттыктын түз эфирине чыкканда айттым. Жашыруун эмес, мына эфирди көрсөңөр болот. Жол салып атасыңар, мектеп куруп атасыңар, бала бакча салып, баары жакшы дедим. Бирок үй бүлөсүндө 3 кредити бар, 3 насыясы бар, 3 кредити бар. Үй бүлөнүн жашоосу өзгөрдүбү? Өзгөргөн жок. 10 жылдап соттошуп жаткан үй бүлө бар. 15 жылдап башы соттон чыкпай жүргөн үй бүлөлөр бар. Жашоосу өзгөрдүбү? Өзгөргөн жок. Кана сот жаатында реформа? Кана банковская реформа? Денежно-кредитная политика качан өзгөрөт? Деп мен айттым. Ким айтты? Ким айтты? Мадумаров айттыбы? Башка саясатчылар айттыбы? Мен айтып атам, мен талап кылып атам, реформа болуш керек, ушул жаатта күч органдарында реформа болуш керек, банк сферасында реформа болуш керек, саламаттык сактоо реформасы болуш керек, билим берүү реформасы болуш керек деп мен айтып келе жатам. Мен принциптерим өзгөргөн жок. Мен философиям өзгөргөн жок. Мүмкүн сиз айтып аткандай сактык бир аз чоңойду. Мен эми камикадзе эмесмин да. Зачем биться об столб? Бирок мен принциптеримди өзгөрткөн жокмун. Мен айтып келе жатам. Ооба. Иштеп атасыңар, азаматсыңар. Кумтөргө мен сунуш бердим. Стратегиялык ишкана, бюджетообразующий деп коет. Атайын мыйзам жазыш керек. Атайын мыйзамдын негизинде иштеш керек ал. Кумтөр. Сөзсүз. Азыр ачыктык барбы ошо кумтөрдө? Мен ошону айтып атпаймынбы? Мен буну 1 жыл башта айткам. Атайын мыйзам жазылып чыгыш керек. Кумтөр конкреттүү. Жана кумтөргө окшогон ишканалар бюджетообразующий деп коет. Мына могу мыйзамдардын ишинин негизинде иштейт. Кадр маселеси мындай чечилет, финансы маселеси мындай чечилет, поставкасы мындай чечилет, распределение мындай бүт жазылып, ошо мыйзамдын негизинде иштеш керек. Азыр мисалы билбейсиз кумтөрдө эмне болуп атканын. Бул менин сунушум болгон. Андай сунуштарды мен 3 жылдан бери айтып келе жатам, берип келе жатам. Мүмкүн мен троллдордун арасында көмүлүп, үнүм чыкпай калган, жетпей жаткандыр. Бирок мен айтып жатам. Мен сынды бийликтин оң жагындагы баса белгилеп, анан конструктивдүү сунушту да берип келе жатам. Мен так айтам, оппозиция это не тот, который остался за бортом власти. Адекваттуу оппозиция бийликтин жакшы жактарын айтыш керек. Сөзсүз айтыш керек. Калыс болуш керек. Оппозицияда жүргөн адам калыс болуш керек. Мен мисалы 2 колдоп кол чаптым. Ташиев менен Жапаров мырза улуттук коопсуздук академиясын ачканда. Ооба, туура. Мен 2013-жылы айткам. 2013-жылы айткам. Токтоткула, бул болбойт. Өзүбүздүн академияны ачышы 2013-жылы айткам. Мына. Жакшы нерсени жакшы деп айтыш керек да. Кол чабыш керек. Азаматсыңар деш керек. Эмне үчүн мен бийликте жок болсом эле булар акмак, булар кетиш керек деп эле сындай берип эмес да. Андай болбош керек. Калыс жагын айтыш керек. Туура жагын айтыш керек. Анан эң башкысы конструктивдүү сунушту бериш керек. Мына мен сунушту берип атам. Буга чейин айттым. Эмнеге банк сектору за последние 2 года 24 миллиарда сома заработали? Эмнеге банк сектору кыргыз элинин терисин тескери сыйрып атат? Келгиле ошол жактан реформа кылалы. Эмне деген насыялар, эмне деген бул процентный ставки? Мына кече банк, улуттук банк жанагы электрон переводдордун комиссиясын алып койду. Ушуну башынан алып койсо болбойт беле? Эмнеге электрондуу переводдон эл акча төлөш керек? Ооба, Элементарный. Мисалы банктан насыя алсаң, ооба. жөн эле тиги эмесине деле акча алып беришет да. Эми ошонун баардыгын реформа кылыш керек да. Мына мен ошону айтып келе жатам. Саламаттык сактоо жааты өлүп калды. Эми бир аксакалды алып барып коюп койду. Же ал тиги инкуб эмес, же тиги министр эмес. Эми
билим берүү министрине алып барып бир эжени алып барып коюп койду. Эртең тиги пенсияга чыга турган. Эми күчтүү кадрлар бар да, кыз уландарыбыз бар. Чет өлкөдө окуган, реалдуу жетишкендиктер кылган, жаңы форматта ойлонгон, реформа кылам дегендер. Чогулт команданы. Президентке азыр эл мандат берди 80%. Иштедип атат. Оппозиция бир жерин эмес, эки жерин басып отурат. Иштеш керек да. Эмнеге ошол жака ошондой адамдарды алып барыш керек мисалы? Эмне маселе? Күчтүү жаш улан кыздарды командасын технарларды алып келиш керек дагы. Саакашвили кылып туруп. Реформаны кылыш керек. Реформа кылгандан кийин чыныгы Саакашвили, чыныгы Ататүрк болот. Желек, жаңы имарат, герб, гимн эмес. Реалдуу реформа гана тарыхта калтырат адамды. Ататүрк эмне үчүн тарыхта калды? Чоң реформалар жасагандыгы үчүн, тиги монархиядан, мындайча айтканда, республикага ийгиликтүү өткөргөндүгү үчүн. Эң башкысы мамлекеттик системаны түздү дагы. Билим берүүнү түздү, саламаттыкты сактоону түздү, күч органдарын түздү, туурабы? Реформа кылган үчүн Саакашвили мисалы азыр Грузия бул өнүккөн жаңы цивилизациядагы мамлекет. 15 мамлекет республика пост советтик. Бири дагы бизден келе албайбыз актагы реформа боюнча, туурабы? Ошондуктан мен оюмча Чаушески Европада эң чоң имаратты салган. Эң чоң имарат салган, эң оор, эң чоң имарат салган. Ичинде канча бир миң бөлмөсү бар. Жер алдында канча бир миң бөлмөсү бар имарат салган. Итат кандай атып салды? Ал тарыхта калган жок. Ал. Имараты калган жок, тарых. Жок, имараты турат. Бесполезно, иштебей турат. Себеби ал имараттын айнеги сынат экен, свети күйүп калат экен, тягы кереги жок нерсе да алчы. Пайдасынан чыгымы көп болуп. Анан мен айтайын дегеним, сунуш иретинде дагы, чакырык иретинде дагы реформа башташ керек. Мисалы, бүгүнкү күндө 1000 деген, 10 миң деген кичинекей балдарыбыз, адамдарыбыз өлүп атат. Онкологияга баргыла, башка жака өлүп атат. Ооба. Акчасы барлар Германияга учуп барып келет, Турцияга учуп барып келет, аман калат. Өлүп атат, кырылып атат. Мына мен кече классташым көмүп келдим жакында. Жап-жаш бала рак желудка бирдеке болуп өлүп кетти. Биякта жатты, акчасын алды. Жөн эле алып өлүп кетти. Аман калмак. Саламаттык сактоо реформа кылыш керек. Мына биздин мектептерди салды, абдан жакшы мектептер салды. Бирок мектептерде мугалим жок экен да. Болгон мугалимдер менден кечирип койгула. Эч жака өтпөй калган, Арабаевка барып, эптеп Арабаевди бүтүп, анан айылына барып, эптеп күйөөгө тийип алгандар мугалим. Кечирип койгула, бирок андай эмеспи? Мен студент болуп жүргөндө Арабаевка эч кимибиз барып чыгып эмес. Билим берүү бул жадыбалды жаттатып, этиштерди үйрөтүп, анан жазганды үйрөтүү эмес да. Бул туура баалуулуктарды берүү, адамга принципти байлоо. Принцип. Сен кандай принцип менен жашайсың? Уруп сок, жулуп кет, уруп кет, эптеп сенбай калган жок, туура принциптерди, маданиятты, анализ кылганды, критикалык ой жүгүрткөндү, эмпатияны үйрөтө турган мугалим болуш керек да. Анан жанантип эптеп Арабаевди эптеп бүтүп, айылга барып, анан эртең менен сабак берип, түштөн кийин мал кайтарып жүргөн мугалим кантип жанагындай баалуулуктарды берсин мисалы. Эми мен баарын жамандабайм. Жамандагым да келбейт. Рахмат. Ошо мугалимдердин баарына да рахмат. Ошо мугалимдер да жетишпей жатпайбы бүгүн? Ошо мугалимдер да жок болуп атпайбы? Себеби ким барат ал мугалимге, ким барат мисалы Баткенге, ким барат мугалим болуп? Сиз барасызбы? Турцияда окуп келдиңиз, билим алдыңыз, бир нече тилде сүйлөйсүз. Барбайсыз да сиз. Сүйрөп барып чыныгыга байлап койсо да качып кетесиз, туурабы? А эгер сизге шарт түзүп берсе, барасыз. А ошол шартты ким түзүш керек? Бийлик түзүш керек. Ошондой системаны түзүш керек. Жаштардын арасынан эң мыктылары мугалим болгусу келгендей, Сөзсүз. Мугалим бул дүйнөдө эң баркталган, эң сыйлалган адистик. Бардык өнүккөн мамлекеттерде сыйлашат. Япония, мисалы Европада дагы бүт сыйлашат. Биз дагы ошентип сыйлашыбыз керек. А ошол сыйлаган, сыйга татыктуу мугалим анан улуу инсандарды өстүрүп чыгат. Улуу инсандарды.
Эмнеге бизде зөөкүрлөр көп, эмнеге бизде коррупционерлер көп? Мына азыр жогорку кеңеште отурган коррупционерлер элим үчүн, жерим үчүн дейт, чыгат дагы анан каерден эмнени жулагачсак деп. Анткени мугалимдер ошондой болгон. Булар өмүрү принцип, баалуулук, туура маданият, туура түшүнүк. Ошондуктан абдан маанилүү билим берүү жаатында биринчи реформаны кылыш керек. Бала бакча, мектеп, жогорку окуу жай, ошол тепкичтерди өткөндө адам трансформация болуп окууну бүткөндө инсан чыгыш керек. Инсан туура баалуулук бар, туура принципте, туура тарбия алган, бир нече тилде кенен сүйлөгөн, маданиятка жакын, музыкага жакын, күчтүү инсан, туруктуу инсан чыгыш керек. Мен такай айтып келем. Мисалы, сиз эксперимент катары эртең ушул жака Арабаев атам бир 4 курстун студентин, Американский университеттен бир студентти, Түрк университетинен бир студентти, Араб университетинен бир студентти, анан тиги Славянскийден 4 курста бир студентти чакырып жерге отургузуп 3 суроо берсеңиз, тытышып кетет. Эч качан орчундуу суроолор менен студенттер, ошо мен айткан студенттер, бир чечимге жана бир консенсуска келишпейт. Мен сизге сөз берем, консенсуска келишпейт. Себеби Славянский университет бүгүн ооба, өзүнүн идеологиясы менен тарбиялап атат. Араб университети өзүнүн идеологиясы менен тарбиялап атат. ооба, Арабаев баягы. ооба. Бул өтө маанилүү да, өтө маанилүү. Абдан жакшы. Сиз айтып кетпедиңизби, негизи бийликтин кылып жаткан кээ бир чечимдерин мен колдоймун депчи. Казинолордун да ачылышын мен билишимче сиз колдогонсуз, казинолор азыр ошонун ишке ашырылышына кандай баа берет элеңиз да? Мисалы, кече жогорку кеңеш ар бир мейманканада кумаркана ачууга уруксаат бериптир да. Буга кандай көз караштасыз? Студенттерди айтпадымбы? Мисалы, Араб университетинде окуган студенттер же медресе окугандар баары мени сындап чыгышты да. Мына Аскарбеков арам, тигил бул айтпаган сөздү айтып каргап, балдарыма чейин каргашты да. Эми 2 жыл болду иштегенине. Биз эмне тиги жерин алына билип кеттикпи? Же көчөдө азыр жылаңач кыздар жүрүп, биздин мамлекет бир укмуш сойкуганга айланып кеттиби? Мисалы, что мен казинону көргөн да жокмун, ал каерде бар экенин билген да жокмун. Мисалы, ким барып атат, көргөн, эч ким көргөн да жок, эчтеке болгон жок, ошондой эле кетип атат. Жашы ошондой эле. Эч мисалы, мына Ташиев мырза сойкулар менен күрөштө эле, сойкулар да жок азыр, мисалы. Жок сойкулар дагы. Күрөш тыюу салып койду. Эми айтайын дегеним, өкмөт айтты 2 миллиард сом тигиндей мындай, анысы да жок. Жөн эле талашып, жөн эле урушуп, ызы чүтүшүп, бири-бирибизди каргап, жамандап көрдүк. Мен эле карышка калдым. Иштеп атат азыр бир жылда канча, бир 101 миллион сом пайда түшүптүр ошо казинодон. Болду. Эч кимге залакасы да тийген жок, мамлекетке кыйратып пайдасы да тийген жок. Мына жыйынтык казинонун. А менин айтканым, пайдасын кантип? Сиз ошо кандай айттыңыз эле? Менин айтканым, мен казино жөнүндө конкретно анан негизи айтканда, кыргыз мамлекетинде экономикалык болгон потенциалды колдонушубуз керек деп айткам мен. Болгон. Казинобу келгиле. Макао болобу, Грузияда казинолор болобу, башка ошол эле Турцияда. Эптеп септемей эмес. Ошол эле Турцияда, билесиз, ооба. Турцияда. Ошолордун тажрыйбасын эске алайлы дагы, казино жаатын иштетели. Кен байлыктарбы максималдуу иштетели. Эртең эмес, бүгүн. Эмнеге биз эртең жакшы жашашыбыз керек? Мен бүгүн жакшы жашашым керек. Мен жашашым керек. Сиз жашашыңыз керек. Кичинекей бөбөктөр бүгүн өлбөш керек. Эмне үчүн бирөөдүн эртең иштетебиз деген үчүн бүгүн 10 000 деген жаш балдарыбыз өлүш керек. Мисалы, иштетели, уранды иштетели, башка кен байлыктарды, темир, алтын бардыгын иштетели. Эгер мыйзамдуу жана мамлекетке иштей турган болсо. Бул абдан маанилүү. Анан биздин жаратылыш өлөт, анан тигил эле, бул эле деген. Мен бир эле мисал айтайынбы? Мына Италияда болгон мен, Италиянын борборунда, Римде
канчанчы кылымда мрамордон, граниттен салынган эстеликтер дагы эле турат. Ошол канча кылымдан бери Италия дүйнөдө алдыңкы орунда турат по экспорту. Мрамора, гранита. Дагы эле казып атышат. Дагы эле казып атышат. Бизде мрамор дагы бар, гранит дагы бар, доломит дагы бар. Бүт бар. Эмне? Биздин жайлообуз бар. Бизде арде 135 коюбуз бар, ошону багабыз дейт. Айланайын, бул эмне деген, ай? Бизде тообуз бөксөрүп калат дейт. Тооду кака көрүң алып кетесиңби? Ал тоо Кудай бизге берди, ошону иштеткиле, жашагыла, байыгыла деп. Эмнеге ошо тоо Италияда канча кылымдан бери казылып, элдер иштеп байып келе жатат? Произведение искусства жанагы укмуш нерселер чыгарып. Биз болсо бүгүн Кытай менен Казакстандан граница сатып алышыбыз керек. Эмнеге? Мына биз Казакстандан граница сатып алабыз. Таластын граниты турат, нар жагын казактар казып атат, биздики турат ошол эле. Жайлоодо эмес, кагарап турат. Мен ошону айткам. Кыргыз мамлекетинде экономикалык потенциал, мүмкүнчүлүк деп коет, бүт колдонушубуз керек. Бүт. Биз бүгүн байышыбыз керек. Биз бүгүн мамлекетти бекемдешибиз керек. Мына биринчи жолу азыр күч органдарына, армиябызга көңүл бурулуп атат. Мына ошол жаатта иш жүрүш керек. Профессионалдуу армия дардаш керек. Мисалы улуттук коопсуздук академия ачылды. Ака күчтүү специалисттер чакырыш керек, мисалы. Ооба. Жана жогоруда мен айтып кеткен реформаларга абдан көп акча керектелет. Эмнеге биз бүгүн элдин терисин тескери сыйрып салыкты көбөйтүш керек? Мен айтып атам, салыкты көбөйтпөй эле койгула. Элепте оокатын кылып атат, кыла берсин, рахмат айткыла. Каскыла. Алтынын каскыла, жерин каскыла, кенин каскыла, темирин каскыла, уранын каскыла, гранитин каскыла, иштеткиле. Государство содержится не за счет налогов, а за счет мамлекеттин байлыгы менен бай болот. Анан жанагынтип эле түркүн салыктарды киргизип эле байкуш тиги базарда тачка сүйрөгөндүн ККМ койду эле. Эмнеге антип кетсең? Ошол учурда ошол тоо кендерди иштетүүдө экологиялык маселелерди дагы эске алуу керекпи деймин да. Мисалы, Сөзсүз. касыш керек десе эле барып эле баса калып касып эмес. Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Мыйзамдуу болсо деп. А Мыйзам экология жагын карайт, казуу жолун карайт, бүт чек каралган анын бардыгычы. Эми депутаттар деле ошону айтыш керек эле да. Казайлы, карайлы депчи. Ооба. Бул айтып атпаймынбы? Биз ошол жана сиз суроо бергендей казино боюнча жана Кыргызстанда потенциал абдан көп, абдан чоң. Ошону туура пайдаланып, туура жолго салыш керек. Мен дагы бир жолу айтып кетем, элдин терисин тескери сыйлып, айып пулдарды көбөйтүп, салыктын түрлөрүн көбөйтүп же салыктын немелерин көбөйтпөй, ошол жактан мамлекет көбүрөөк пайда таап, анан мамлекетти күчтөндүрсө деген ойду айткым келет да. Абдан жакшы. Эми реформалар жөнүндө көп сөз болуп атпайбы? Азыр ортобуздачы сиз да реформалар жөнүндө көп айтып атасыз. Мындай суроо да мендечи. Элестетели. Бийлик колуңузда. Эң биринчи кезекте эмнеден баштайсыз? Эң биринчи чечимиңиз? Абдан оор суроо. Бирок мен кыска жеткиликтүү жооп бергенге аракет кылайын. Ооба, мен ал жөнүндө ойлонгом, кандай кадамдар таштамакмын, кандай чечимдерди кабыл алмакмын. Мен 1-Май райондук администрациясында иштеп жүргөндө, айрыкча ковид болгондо, Бишкек шаар толугу менен жабылып токтоп калганда, Бишкектин Таштандынын жанында жаңы конуш бар. Таштандынын жанында. Ошол жака азыр дагы барсаңар, көрөсүңөр, мен абдан көп кыдырдым. Анда Таштанды өрттөнүп сасып аткан болгондо. Анан ошо Таштандынын жанында Кыргызстандан эң жакыр, көрөр багары жок, жалгыз калган
кыргыздын апалары, кыргыздын жалгыз бой энелери, кичинекей балдары менен ошол жакта турушат да. Кадимки эле алачык, ошол таштандыдан чогулган алачыктардан салып алып, ошол жерде жашашып атат бүгүнкү күндө да. Кышы жай ошол жакта жашашат да. Мен ошол жакка барып, ушундай жүрөгүм сыгылып, ушундай ыйлагам да. Себеби ал жака барсаңыз кичинекей балдар таштандын арасында жүрөт да. Жана биз интернеттен көрүп калабыз го, Индиядагы трущобаларды же Мексиканын трущобалар. Ошондой эле карап сүйлөшө көрсөң кыргыз биздин туугандар, биздин апалар, биздин балдар, биздин карындаштар ошол жакта жашашат да. Анан ошо өзүмө сөз бердим эле да, эгер мүмкүнчүлүгү эле болуп калса, мен кайдан тапсам дагы ошол мамлекеттен акча таап, атайын үйлөрдү салып, социальный үйлөр деп коет. Атайын ошо мен Англияда көргөм ошондой. Атайын социальный үйлөрдү салып, ошолордун баарын жайгаштырып, кичинекей балдарын атайын интернатка жайгаштырып окутуп, ошолордун баардыгын, ошол мусапырлардын баардыгын биринчи кадам кылып ошолорду колго алам деген сөз бергем да өзүмө. Эми ал жакта абал өтө оор, себеби мен ковид убагында гум помощь таратып калышты да. А гум помощьту болсо Министерство социального развития бар го, ошонун тизмесинде турган эле кембагалдарга тапшырып экен. А тигилер эч жакта турбайт да. Ачка калышты да. Анан мен жанагындай фондторго кайрылып, анан ошол жака жеткизе баштадым. Анан жеткизип барсам, бирөө магазинге киргизип алып бербей коюптур. Анан кийинкисин болсо ар бирин өзүнчө пакетке салып алып, анан үймө үй кыдырып бергем да. Үйлөрүнө кирип пакет менен өзүм жеткизип бергем да. Анан бул эми баягы мактаныч эмес болгону, ошону өз көзүм менен көрүп, ошондо аябай жаман болуп, анан өзүмө ошо сөз бергем, эгер мүмкүнчүлүк болсо эле биринчи ошодон баштайм депчи. Анан сөзсүз жакырчылык менен күрөшүү бул баардык өзүн сыйлаган, билимдүү, адекваттуу адамдын жана лидердин биринчи милдети. Биринчи милдети ошол. Үй бүлөм байысын, тиякты жулага чайын, биякты жулага чайын эмес. Бул тагдырда баарыбыз өтөбүз. Бул тагдыр өтө кыска. Бирок ар бир инсан ошо сыноо башына келгенде, бийлик башына келгенде кандай экени көрүнөт да. Ошол мен ошо кайрылып кетет элем, эгер мүмкүн болсо баарын токтотуп, ошондой мусапыр адамдарга, мына эртең өлөм деп жаткан онкологиядагы кичинекей балдарга, жанагынтип элдерге кайрылып, ата энеси ыйлап акча чогултуп аткандардын маселесин чечиш керек да. Биринчи ошону чечиш керек да. Анан сөзсүз күчтүү, адекваттуу, анан эң башкысы принципиалдуу команда керек. Жаңы ой жүгүрткөн, коммуникабелдүү, көп тилде сүйлөгөн, принципиалдуу, туура баалуулукту карманган күчтүү командалар керек да. Улан кыздар, андай кыздар, балдар бар. Ошолорду чогултуп, 3 жылдык, 5 жылдык программаны жазып, элдин алдына чыгып айтыш керек. Урматтуу кыргыз элим, кыргыз мамлекеттин абалы мына момундай. Бүгүнкү бюджеттин реалдуулугу мына момундай. Реалдуу бюджет момундай. Реалдуу момундай жашап атабыз. Кошуна кол менен мамилебиз момундай. Момундай көз карандылыктабыз, момундай. Биз момундай план түздүк. 3 жыл чыдаңыздар, 5 жыл чыдаңыздар. Бирок 3 жылда момундай жыйынтык болот, 5 жылда момундай жыйынтык болот. Буюрса бардыгыбыз бакубат жашоого мен болгон аракетимди жумшайм. Мен бул кызматта көп отурбайм. Шайласаңар иштейм, шайлабасаңар кетем. Бирок азыр эгер ишеним берсеңер, мен ушул иштерди мен убактым болгончо силердин ишин аткарып, ушул иштерди аягына чыкканга аракет кылам деп элге түз кайрылып, анан бир ишке, бир ыргак менен, элдин деми менен, элдин батазы менен, элдин каалоо тилеги жана колдоосу менен иш кылганда аябай жыйынтыктуу иш болот да. Бул өтө маанилүү. Абдан жакшы, абдан жакшы. Демек, социалдык саясат, анан команданы топтоо, түзүү, ошолор менен биргеликте анан реформаларды жүргүзүү, Абдан жакшы. Бизде блиц суроолор бар, кыска суроолор. Ошолорго сиз ооба же жок, же бирөөсүн тандасаңыз болот. Кыска нуска жооп бергениңиз жакшы болот. Адам тарыхындагы сиздин оюңузча эң мыкты
саясатчы ким? Эми Махатма Ганди десек болот. Ал Индия үчүн идеологиялык согушту жеңген адам катары. Мухат Керимди айтсак болот. Ли Куан Юну айтсак болот кечеги. Ошол эле мына биздин бир биримдикте турган Саакашвилини айтсак болот. Ататүрктү айтсак болот. Мисалы көп саясатчылар. Абдан жакшы. Демек сиз ошол чоң реформаларды, өзгөрүүлөрдү алып келген адамдарды эң мыкты саясатчы катары баамдайсыз. Биздин саясатчылар Жусуп Абдурахман, Разаков. Эми бул эмне деген адамдар жапжаш эле өлүп кетишти. Жапжаш өлүп кетти, а конъюнктурага ылайыкташкандар мамлекетти 24 жыл башкаргандар болгон. Мына кечеги эле. Мен эч кимге сын тага албайм, себеби алар чоң баягы эмгек кылдым. Бирок мен салыштыргым келет да, мисалы, эмнеге жапжаш Жусуп Абдурахман, Арабаев жана башкалар кыргыз мамлекетин түптөгөн адамдар баары бир көрдө жатты. А башка кыргыз саясатчылар 24 жыл бою саясаттын башында жүрдү дагы, Бишкек шаарында бир эле кыргыз тил мектеби болду. Мисалы, башкаларын айтпай эле коеюн, реалдуу эле фактыларды айттым, кыска эле да. Ошондуктан дүйнөлүк баягы лидер саясатчылардан эми мен атап өттүм, эми андан деле көп. Черчилль мисалы, башкалар дагы бар. Бирок биздин саясатка келгенде кечеги тарыхта мисалы ошол эле Жусуп Абдурахманов, Иманалы Айдарбеков, Касым Тыныстанов көп. Абдан жакшы. Мен байкашым боюнча бир адамды кумир катары тутпайсыз. Реформа жасаган адамдар жалпы сиздин мындайча айтканда кумириңиз, Абдан жакшы. Харрис же Трамп? Мен жакында Америкага барып келип, кыска кыргыз Улан байке, Улан Карыпов көрүп калса салам айталым сизге. Кыска Америка Кошмо Штатынын саясатына экскурс кылганына жыйынтыгынын негизинде менин оюмча Трамп келсе бир өзгөрүүлөр болот деген ойдомун. Намыс же акча? Сөзсүз намыс. Коррупция же түрмө? Мен эки жагын тең коррупцияны бир сөз менен таандабайт элем. Түрмөгө дагы жыландын баласы жатпасын деп айтат элем. Бирок түрмөдөн деле корко турган адам эмесмин. Акча менен утуу же болсо таза өтпөй калуу? Мен жогоруда айтып кеттим, мен өтпөй эле келатам бүгүнкү күнгө чейин. Ошол канча шайлоого катыштым, бирөөгө бир тыйын берген жокмун, өтпөй келе жатам. Жапаров же Ташиев? Булар тандем болуп иштеп атпайбы? Борбор Азия биримдиги же болсо ЕС? Жана жогоруда мен айтып кеткендей, биринчи бул Борбор Азиялык ынтымак приоритетте болуш керек. Атамбаев же Бакиев? Мен экөөнүн тең көрө турган көзүм жок. Мен Атамбаевка дагы, Бакиевке дагы оппозицияда жүргөн адам катары айтып атам. Израиль же Палестина? Ал өтө оор суроо. Мен Израилде да болгом, Палестинада да болгом, жеринен көргөм. Тилекке каршы бизди айылдан алыс узабагандар, баягы фанатизмдин негизинде Израиль жаман тиги деп атпайбы, бирок ал жакта абал такыр башка. Элестетиңиз, сиз жөөтсүз. Мамлекет үчүн эмне аласыз? Күрөшөсүзбү? Да, турган. Күрөшөсүз да, туурабы? Же тегеректе тура арабтар бар сизди жеп койсунбу? Күрөшөсүз да, туурабы? Аягына чейин тик турабыз. Эми элестетиңиз, биз кыргыздарбыз. Барсбек кагандан бери кырылып жок болуп келе жатабыз. Борбор Азияда эң аз биспиз. Тажиктер 10 миллион. Эң аз биспиз азыр. Ашып кетсе 4-5 миллионбуз, калганыбыз тентип жүрөбүз. Биз улут үчүн күрөшөлүбү? Же жакшы адам болуп жүрө берейлиби? Күрөшүү керек. Израилдагы көчөдө тентип жүргөн калп 47-жылы Бен Гурион мамлекет түзөбүз деген декларацияны окуду. 47-жылдан бери согуштан баш чыкпай келе жатат. 47-жылдан бери 60-70 канча жыл болуп калды. Бир мамлекетти түзүп 8 миллион 200 миң жөөттү чогултуп мамлекет түзүп тегерегинде арабтар менен согушуп келе жатат. Не деш керек бул калпты? Улут катары. Акмак экенсиңер деш керекпи? Же ошондой улут болойлу? Биз да көбөйлөйлү, биз да күчтүү мамлекет болойлу деп сабак алышыбыз керекпи? Кандай дейсиз? Жакшы суроо. Өрнөк ала турчу улут чындыгында. Мына мен барып көрүп келдим.
Израилде да көрүп келдим, Палестинаны көрүп келдим. Эмне үчүн Палестина, Израилдер жокто билим алып, ракеталарды, күчтөрдүн баарын түзүп койгон жок? Эмне үчүн ошол жерде араб бүт нефть доллардын үстүндө отурган арабтар ошол Палестинага жардам берип, мамлекетти түптөп, чек арасын бекемдеп, ошол жерде курал жарактары менен камсыздап койгон жок? Эмнеге? Эмнеге биздин фанаттар ошол суроону беришпейт? Эмнеге? Эгер туугандар болсо, палестиндер менен жөөттөр бир туугандар булар. Бир туугандар бул. Жакын бир туугандар. Анан эмнеге биз мен жеке оюм, биз сабак алышыбыз керек. Биз Палестин болобузбу, же жөөттөрдөй болобузбу? Биз Северная Корея болобузбу, же Южная Корея болобузбу? Биз сабак алышыбыз керек. Анан ошо сабакты алгандан кийин мен иштечи керек дагы алдыга жылышыбыз керек. Мавлян мырза, чоң рахмат сизге. Бүгүнкү талкуубуз өз максатына жетти. Убакыт таап келгениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Сиздин оюңуз өтө маанилүү, жеке мен үчүн, кыргыз коому үчүн, ар бир көрүүчү дагы өзүнө бир ойлоно турчу бир ой ала алды го деген ойдомун. Чоң рахмат. Жакшы, чоң рахмат.